Салам алейкум. Жалпы биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, менин аты жөнүм Дүйшөнкул уулу Азиз. Нарын областына караштуу Жумгал районунун Байзак айылынын тургуну болом. Бүгүн 15-май 2023 жыл. Биз учурда Байзак айылынын ушул чоң трасса кеткен түндүк түштүк альтернативдүү жолдун жанында турабыз. Байзак айылынын тургундары бүгүн 15-май күнү чогулуп ушул түндүк түштүк альтернативдүү жолдун жанындагы ушул салынып аткан тротуар боюнча нааразычылыктарын билдирип азыр чогулуп атышат. Биз дагы ошо өзүбүздүн ой пикирибизди айталы деп кеттик. Биздин эң башкы талабыбыз ушул сөзүбүз урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке жетип калса, ушул маселени көрүп берсе, өзү дагы өз көзөмөлүнө алып ушул маселени карап берсе деген максатта видео кайрылуу жасап жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бул түндүк түштүк альтернативдүү жол, унаалар өткөн. Бул болсо тротуар, жөө жүргүнчүлөр басуучу жол. Өзүңүздөр көргөндөй, ушул жолдун деңгээлинен 2 метрче ылдыйракта турат. Анан бул жолдун наркы оң жак жагын карап өтсөк, мына бул жол болсо, жолдун тротуар болсо жол менен тең болуп турат ал жак жагы. Бул жак жагы болсо ылдый түшүп турат. Дагы айылдын наркы башына чыкканга чейин өйдө ылдый болуп ушундай, бул China Road Кытайлардын компаниясы эч кандай түз кылып жасашкан эмес. Тротуарды баягы кандай дейбиз, жолдун астында турган кум кандай болсо, ошондой кылып эле өздөрүнүн баягы кыйынчылыктарын көрбөй, оңой жол менен ушундай кылып жасап кете беришкен. Биздин эң башкы талабыбыз ушуну могул жолдун деңгээли менен түздөп берүүсүн суранабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр? Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке сизге кайрылуубуздун себеби мындайча болуп атат. Биз Жумгал районунун Байзак айылынын тургундарыбыз. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Байзак айылынын тургунумун, Ырыспаев Мирсулан Жубакадырович. Бизде деген ушундай жол курулду эле, жана балыкчы Ош альтернатив жолу. Ошол курулуп бүткөндөн кийин тротуар маселесине келип, тротуар коюлган. Ошол тротуардын маселеси бул жөн эле четтен чыгып, эптеп эле жасап кетишти да. Бул өтө чоң маселе болуп туруп атат. Бул боюнча министрлерге, депутаттарга, жанагы тиешелүү органдарына баарына кайрылдык, бүт эле кайдыгер карап коюшту да баардыгы. Айла жок, биз сизге кайрылууга туура келип атат. Эми чекесинен көргөзө кетейинчи. Мына бул деген альтернатив жол, бул тротуар. Ушуну биз башында тротуарды коюп ушундай түздөп атканда кайрылсак, ошол жол министрлери, атайын ушул Кытай фирмасынан кишилер келип айтты эле да, ушул жол өйдө көтөрүлөт. Могул жол менен тротуардын ортосунда бир арыкча коебуз. Ушундай суу алып кетип атат. Суу толбойт, бул жакшы болот дедилер. Биз ошону ишенип эле, ошол боюнча жүрдүк эле. Эми коюлуп бүткөндөн кийин бүт каралбай калды. Эми бул тротуар болсо өткөрүү алдында турат ошо жолдучу. Эми быйыл кар калыңыраак жаады. Калыңыраак жааганга байланыштуу суунун баары тең агып келип ушул жерге толду. Тротуардын тияк башы, перекресттоктун бияк башы бийик, анан тияк башы бийик. Жолдон аккан суунун баары тең ушакка келип туруп толду. Толуп туруп кайра тоңду. Эми тоңгондон кийин тротуарда киши басканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Арык жок, эчтеке жок. Бул болсо эшилип түшүп атат азыр. Могул жердин баары тең эшилип түшүп атат. Бул жер акырындык менен толуп, муну да басып кала турганда. Эми буякка басканга мүмкүнчүлүк болбой калгандан кийин эми кайра жолго чыгып, жол менен эл басып атат. Бул деген чоң трасса болгондон кийин, эки жагында тоз суу болбогондон кийин бул өтө коркунучтуу болуп калды. Ошолор биз мурунку маселени көтөргөндө айтышты эле да, ушунун чекесине бордюрлар коюлат деп. Эми ал да коюлбай калды да. Коюлбай эле ушинтип калып калды. Эми кыштын күнү машиналар тайгаланып эле ушакка кирип кетип атышат. Бүт эле.
Эми дагы мындай болуп атат, эми ушул жерден тротуар коюлуш керек болуп атат. Эми коюлбаганга байланыштуу бул жерде эл көп, Байзак айылында тургундар көп. Бул жерден альтернатив жол ушу Байзак айылынын так ортосунан өтөт да. Эл ошон үчүн агымы, элдин агымы ылдый дагы, өйдө да көп. Бала бакыра да көп. Ошон үчүн бул жерде машиналар ошо элдерге да коопсуздук жаратып атат да. Эми ушуну көп эле маселелер менен кайрылдык, эч кимсе деле чечип бере албай ушундай экен. Көрүп алып эле ушу жол министрлери көрүп алып жол укмуш эле салынды, сонун салынды. Мындай жол жок деп атат да. Эми билбейм, эми бул жол министрлер ушул жолду сонун деп айтса, анда бул кандай министр экенин өзүнө да түшүнбөй койдук ошо министрлерге дачы. Жакшы көзөмөлгө алып, бир шере комиссия кылып жиберип, ушуну бир карап бериңиздүү сурайт элек, Садыр Нуркожоевич. Ушунун элдин талабын аткарып бериңиздүү өтүнөбүз. Андан сырткары Садыр Нуркожоевич ушул тротуарды ушул жолдун деңгээли менен тең кылып, бордюрларын коюп, арыктарын коюп, ушундай оңдоп берсе деп, бул элдин талабы болуп атат. Ошону бир көзөмөлгө алып бериңиздүү сурайбыз. Жумгал районунда Байзак айылындагы түндүк түштүк жолу өтүп жаткан трасса. Тротуардын акыбалы ушундай. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, болбосо знак, эскертүү белгиси, коркунучтуу бурулуштар деген эң коркунучтуу бурула турган жер Байзак айылындагы. Ушул жердеги тротуардын абалы ушул. Эми бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай эле чоң машиналар өтөт, көмүр ташыйт. Бул жакта Мюнхуш деген карьер бар. ТЭЦке балыкчыга постоянно ушул жерден кышы болобу, жай болобу, гүл ташып чоң машиналар өтөт. Ошондой эле жеңил машиналар. Бул жер стратегиялык мааниге жол болгондуктан бул жерден Ош, Жалал Абад, Баткен 3 областтын тургундары ушул жагы менен Бишкекке жана жайкысын көлгө каттайт. Ушул жерден эми өзүңүздөр билгендей эле түндүк түштүк жолундагы кыймыл кандай болуп жатса, азыркы учурда ошондой эле кыймыл ушул жерге келет кийинки учурда. Мен Талайбек уулу Аскар, Жумгал район Байзак айылынын тургуну болом. Биздин азыркы маселебиз могу түндүк түштүк жолу, эң чоң жол. Түндүк менен түштүктү бириктирген чоң жол салынып атат. Ошол жолдун тротуары начар болгондуктан кайрылып атабыз. Азыр эл ушу Байзак айылынын 2000 түтүн жашайт Байзак айылында. 6000ден ашык киши бар. Ушул айылдын кишилердин талабы ушул тротуарды жол менен түз кылып беришин талап кылып атышат. Азыр могу тротуарга деген мындай эле карасаңар, ушул жолдун көркүн да бузуп атат. Кыйшык, аң, могу жерден азыр канча деген машиналар өтөт, тайгак болот. Буяка тоголонуп эле түшөт да машинанын баары. Анан эми ушул түндүк түштүк жолу болуп аткандан кийин могу ушул жолдун нугундай эле болсо жакшы болмок тротуар. Мына жарыктандыруусун салды. Ушул айылдын көркү да болмок. Азыр могу жолдун көркүн могу тротуар бузуп атат да. Бир эмеге мындайды деген билбейм, эми мындай мамиле болбойт го. Чоң жол салып атыптыр, эми тротуар мындай кылса болбойт да. Бул деген эми кишилер аткарышат. Чет өлкөлүктөр өтөт. Ушул жолдон деген президентибиз өтөт. Анан тротуардын кейпи мындай болуп турса, бул болбойт да. Ушул азыр элдин көйгөйү ушул тротуарды деген жолдун нугунда кылып беришин талап кылып атышат. Азыркы фирмага айтарбыз, ушул тротуарды жол менен тең кылып эле түз кылып беришин талап кылабыз. Ушул түздөн дагы суранабыз. Ушул экиге көңүл буруп, могу ушунча жол салынгандан кийин тротуарды жакшы кылып берип койсо, ошону айтып койсо жакшы болот эле. Кытайлардын базасы Байзак айылынын жерине жайгашкан. Мына базасы биякта турат. Кум шагылды болсо мына өзүбүздөн алат.
ушул могу жолдун баары ушу менен жасалды, могу кум шагыл менен. Анан нааразы болгонбуз да, тиги тротуарга ушул кумдан шагылдан нормально эле төгүп эле могу жолдун деңгээлинде ушу тротуарды жасап берип койсо болмок да, ушул көйгөй эң негизгиси.